Урматтуу Тилек Кыдырмаевич, айтсаңыз 2023 жылға титулдук тизмеге кирген жана капиталдык салымдар беренесине кирген Кыргызстанда жасалып турган жолдордун узундугу канчасы жасалды, канчасы жасалат жылдын айына чейин? Жасалбай калса, эмне себептен жасалбай калды? Эмне себеп жасалбай калды? План боюнча титулга киргизген жолдор 204,3 чакырымды түзөт. Азыр аткарылганы 120 километр болот титулдук боюнча. Капиталдык салымдар боюнча 188,8 планга коюлган, аткарылганы 122,1. Бул эми коюлган менин баардыгын азыр сентябрь, октябрда биз болсо ошо жанагындай световой день деп айтылган боюнча иш алып барып атабыз. Жумушубуз болсо биздики жана асфальт заводдордо 4:30 башталат таңкы. Ошо менен кечки саат 8-9-дарга чейин иштеп атат. Буюрса бул немеден коюлган титулдук немесин баарын аткарганга биз даярбыз. Рахмат. Ошондо азыр 50% аткарылыптыр иштин, туура айтамбы? 61,5% аткарылды. Жылдын айына чейин толугу бүтүрөбүз. Буюрса. Айтасызбы, Нарын областы боюнча канча километр каралган титулдук тизмеге жана капиталдык салымдар беренесине? Канча иш аткарылды, канча иш аткарылат? Нарын боюнча 28 километр коюлган. Азыр болсо иштер кызуу жүрүп атат. Аяктан ошол тиги область боюнча. Ошо область боюнча айтып атам. Немеси 20-30%га жакын аткарылыптыр. Азыр иш ошол жакта да кызуу жүрүп атат. Рахмат. Айтып берейин. Нарын область боюнча, Ат баш району боюнча ачык айыңды терек суу Калининде 3 километр жасалыш керек эле, 2,5 километр жасалып 500 метр бүтүм жок токтоп турат дейт. Андан чыккары Калинин Кызылтуу погранич 3 километр жасалыш керек эле. Бүгүнгүгө чейин основаниясы кылынган, бирок асфальт базылы элек. Ошондой эле Ат баш ичи 3 километр жасалыш керек эле. Основаниясы кылынган, бирок 2 айдан бери асфальт жок. Смаласын төгүп коюптур, элдер наразы болот, же база албайбыз дейт, же машина айдаганда жабышат дейт. Ушул нерсе. Андан чыккар Казыбек Кызылтуу боюнча 5,3 километр жасалыш керек эле. 1 метр жасалып элек. Булар качан жасалат? Ат баш району боюнча. Сен жооп бересиңби? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Талан Солтобаев, министрдин биринчи орун басары, жол тармагын көрсөтөт. Мен жооп берип коеюн, Улан Болотбекович. Ат башы боюнча жумуштар жүргүзүлүп жатат. Жана сиз айткан жолдордун основаниясы даяр болгон, асфальтты жакын арада базабыз. Себеби эмне үчүн биз Ат башы району кичине кармалып калды. Бул жана биз приоритеттеп Нарын шаарында аэропортту салып атабыз. Ошо заводдорубуз ошол жака иштеп атат. Анан Нарын шаарынын ички көчөлөрү бул дагы приоритеттеп кеткен. Ат башыдагы жолдордун основаниясы даяр. Жанагы сиз айтып кеткен Ат башынын ичиндеги жолдордо 3 километр каралган, анын болсо 450 метри уже салынды, Улан Болотбекович. Мен дагы бир жолу тактадым жана сиз менен сүйлөшкөндөн кийин. 450 метри салынды. Бул жумуштар Кудай буйрса график боюнча бүткөрүлөт. Ошондо бүтүрөсүңөр быйыл, Быйыл бүткөрүлөт. Билесиздер, Нарын Ат баш жергесине суу эрте түшөт. Ушуну эртелеп берип койсоңуздар. Андан чыккары Нарын району боюнча Орто Нура, Чет Нура жолунда, 3 Нура жолунда 7,3 километр тизмеге кирген эле да. 2,5 миллион сом менен бөлүнгөн. Иш жок. Быйыл бүтөбү? Чет Нура боюнча бул капиталдык салымдар тизмесине кирген, Улан Болотбекович. Бирок каражат маселеси ал жерде каралган эмес. Жылдын башында капиталдык салымдар беренесине 1 миллиард сом каралган. Азыркы учурда 1 миллиард 300 миллион сомго чейин көбөйтүлдү, баягы улам объектилер кошуп. Ошол көбөйтүлгөндүн ичинде мына жакын арада эле сиздин жардамыңыз менен 5 миллион сом каржы министрлиги кошуп берди. Болгону 5 миллион сом. Ошол 5 миллион сомдун тегерегинде андан ашыгыраак аткарганга аракет кылабыз. Ошонун негизинде биз тийиштүү закупкалар жүргүздүк, азыр жумуштар башталды. Рахмат. Эгер акча көбөйсө, Улан Болотбекович, каражат каралса, как раз кошумчада иштерди аткарганга даярбыз. Минфинден отурат. Айтсаңыз, Алтынбек мырза, капиталдар салымдар беренесинде 3 Нура автожолунда 7,3 километр каралган эле да.
5 миллион сом эле бөлүндү. Дагы бөлүп бере аласыздарбы? Эми бүгүнкү күндө биз негизинен финанс тармагына казыналык милдеттенмелер аркылуу 2 миллиард 987 акча карап бергенбиз. Анан кээ баягы ички жолдор бизде өзүбүздүн бюджеттен 1 миллиард 300 каралып, ошонун ичинен сиз айткан жолго 5 миллионду карап бердик. Могу бюджетке дагы өзгөртүүлөр кирип, жакында кошумча алымчалар болот. Ошол мезгилде кошумча каражат болуп калса, дагы карап бергенге аракет кылабыз. Талант мырза, айтсаңыз, канча акча карат кетет ушул 7,3 километрге? Бир 50 миллион тегерегинде кетет. 1 миллиард каралып атат. Алтынбек мырза, карап берип коюңуздарчы ушул жолду. Бул жаңыдан асфальт, эч төшөлгөн эмес. Кайрадан базылган жок. Карап берип коюңуздарчы, сураныч. Рахмат. Талант мырза, айтсаңыз, Нарын шаары боюнча канча километр бүтүш керек эле, канча километр бүттү, эми дагы качан бүтөт? Нарын шаары боюнча жылдын башында биз ошо Нарын шаарынын мэриясы менен келишим түзгөнбүз. Ал жерде президенттик фонддон акча бөлүнгөн. 18 чакырымга келишим түзүлгөн. 18 чакырымга. Бирок ошол Нарын шаарында жана коммуникацияларды эске алуу менен, ал жердеги бөлөк шарттарды эске алуу менен мэрия кайра кыскартты 11,5 километрге. Ошонун 10 километри бүттү, 1,5 километри жакын арада бүтөт. Жакшы. Орозбаков көчөсү дагы бар. 1,80 метр. 1,2 километр. Ал жерде дагы жер иштери бүт баары даяр болду, асфальт калды. Кудай буюрса анда Быйыл бүтөт, бүткөрүлөт. Сиздерден суранчы, эртелеп берип койсоңуздар, себеп дегенде суу кирсе түшөт.